спирттеги ичимдик, пиво, сигарет сатылбайт вообще. Ага мыйзам жол бербейт. Мында караганда эле билинет, мында подозрение болот. Жаш жетпеген болсо мындай сурасаң деле эме болот. Буну ишкерлердин мойнуна ийип коюш ушундай эме эмес да, туура эмес. Буга чейин Манас шаарында 16 жаштагы кыздын төбө чачы жана каштары күч менен кырдырылган окуя коомчулукту сестенткен. Өспүрүм 3 адам тарабынан эч кандай себепсиз абалып, зомбулукка кабылган. Кафелердин биринде орун алган терс көрүнүшкө байланыштуу бүгүн 6 февралда Жалал Абадда облустук жыйын өттү. Иш-чарага жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдарынын жетекчилиги, дин өкүлдөрү, салык кызматы жана ишкерлер катышып, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча кеңири талкуу жүрдү. Биринчиден саат 10-дан кийин без сопровождения кафелерге жаш балдар кирбеш керек. Жашы жетелектер жөнүндө сөз болуп атат. Экинчиден мына мыйзамды прокуратуранын өкүлдөрү айтып кетти. Жашы жетелектерге ичимдик, спирттеги ичимдик, пиво, сигарет сатылбайт вообще. Ага мыйзам жол бербейт. Ошону сиздер кафенин ичинде сакташыңар керек. Манас шаары болуп аты өзгөргөндөн кийин силерге көз тийди деп жазылат да, комментарийлерге кирсекчи. Бул деген нерсе Жалал Абад Манас болуп өзгөргөндөн кийин жалаң гана бизге бардыгы карап турат да, бул шаардын атын өзгөртүштү, ушундай болуп элдер таптыктуу болобу ошого депчи. Жолугушууда кафе, ресторандардын, соода түйүндөрдүн жана көңүл ачуучу жайлардын ээлерине жаш өспүрүмдөргө спирт ичимдиктерин сатпоо эскертилди. Эгер тиешелүү мыйзамдар сакталбаса, мыйзам чегинде чара көрүлөрү айтылып, укук коргоо органдары рейд иштери катуу болорун билдирди. Ушул факт түрткү берип атат да бизгечи. Мисалы, чоң дүкөндөрдө спирттик ичимдиктерди жаш өспүрүмдөргө сатпайт. Ал эми кафелерде болсо, силерге как предупреждение катары колдон келсе ошо жаш өспүрүмдөргө сатпай эле койгула деп. Эгер сата тургандар болсо, значит, ушул укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде анда уже чара колдонобуз деп. Ондай аракты если түп тамыры менен алып салабыз десек, биздин коомубуздан. Анда мамлекет тараптан ушул корпорацияларга запрет кылып, Кыргызстанга киргизбей койсо деле болот да. Муну үчүн буну ишкерлердин мойнуна ийип коюш ушундай эме эмес да, туура эмес. Силер ишкерлер ошо аракты, жаман нерселерди сатып, анан балдарды ушундай жаман жолдорго үндөп атасыңар деген бул туура эмес негизи. Анан Жалал Абад шаарында могул бизде азыр жарыктандырууну дагы өчүрүп атабыз. Кечиндеси көчөлөрдө жарык жок. Кечиндеси чыгат, балдарыбыз чыгат, азыр кыш мезгили саат 5-тен кийин капкараңгы болот көчөлөр. Жарык жок. Ушул нерсе дагы ушундай көрүнүштөргө түрткү болот да. Мында караганда эле билинет, мында подозрение болот. Жаш жетпеген болсо мындай сурасаң деле эме болот да. Бирок ошол жашы жетпегендерге жанагы аракты, спирт ичимдиктерин сатсаңар, жоопкерчилик да, сатылбаш керек ошол жердечи. Жыйында ишкерлерге коопсуздук үчүн видеокамераларды орнотуу сунушу берилди. Ошондой эле коопсуздук кызматын уюштуруу жана коопсуздук баскычын орнотуу, профилактикалык иштерди күчөтүү жана өз ара координацияны жакшыртуу зарылдыгы айтылды. Бул спирттик ичимдерди ичип алып, жолдо кырсыктар көбөйүп атат. Жаш балдардын арасында мушташуу фактылар көп болуп атат. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктар фактылары көбөйүп атат. Биздин жаш өспүрүмдөрдүн арасында өзүн өзү өлтүрүү фактылары да бар да, катталды уже. Ошого бир ушундан баштайлы дедик. Ошон үчүн жеке ишкерлерди чакырып сүйлөшүү болду бүгүн. Ошо жаштарда азыр контроль жок болгондон кийин алар ичип атат, чегип атат, ушул нерсеге барып атат да. Андан кийин ушул кээде ошо мектепте аракет этимде жаш балдар бири-бирин уруп сокмочулар болуп атат. Биз бүгүнкү күндө дин жаатына ошо жума баяндарында тапшырма бергенбиз. Жерлерде түшүндүрүп айтып атат. Ошол эч кандай бир ошондой бир ичкиликке, тиги-бигиге ошо жаш өспүрүмдөр неме кылбасын. Андан тышкары ошо жанагыдай зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрмөлөр. Мисалы үчүн күчтүү адам мен күчтүүмүн деп жана күчсүздү кордобош керек динибизде. Ол ажыз ал кайс дейт. Ошол күчтүү, күчсүздү кордобосун дейт да. Бул дегени
ушул жашоодо жандай акыбар болгону менен кыяматта бул боюнча сөзсүз жазасын алат да. Бейле кетсек, 2026 жылдын январ айынын ичинде Жалал Абад облусунун аймагында жаш өспүрүмдөр тарабынан жалпы 5 кылмыш иши катталган. Ал эми 2025 жылга карата 135, 2024 жылдын 12 айында 155 кылмыш катталган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы бүгүнкү күндө жаш өспүрүмдөргө карата түнкү өспүрүм, мектеп эрекети, өспүрүм эмгек, лидер жана башка ушул сыяктуу алдын алуу профилактикалык иш-чараларды жүргүзүп жатканын маалымдайт. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.